Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Ташиев Талас-Тараз жолун 2 жылда оңдоп бүтүрүүнү тапшырды. Улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Камчыбек Ташиев Талас-Тараз жолун 2 жылда оңдоп бүтүрүүнү тапшырды. Бул туурасында комитет төрагасы аталган облуска барганда айтты. Суу-Самыр Талас-Тараз жолун реконструкциялоо долбоору бар. Суу-Самырдан Таласка чейинки жол 10 жылдан ашык оңдолду. Жылда аз-аздан жасап коет, ал кайра бузулуп кетет, ошентип отуруп Талас караң дейт. Эми 2 жылда 2023-2026 жылдарда Талас-Тараз жолун бүтүрүшүбүз керек. Бул маселени көзөмөлүмө алдым. Азыр транспорт министрлиги менен иштеп жатабыз, жакында жумуш башталат деген ал. Ташиев Суу-Самыр Талас жолунун курулушундай кылып ишти узартып жибербөөнү айткан. УКМК жетекчиси эми Таласка көбүрөөк көңүл бурулаарын кошумчалады. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Кыргызстан парник газдарын кыскартат. Садыр Жапаровдун Бакудагы кеби. Президент Садыр Жапаров Бакуда буунун климаттын өзгөрүшүнүн алкактык конвенциясынын тараптарынын 2029 конференциясында сүйлөгөн. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Жапаров климат тездик менен өзгөрүп жаткан шартта каржылоо маселесин талкуулап, бир пикирге келүү зарылдыгын белгиледи. Өнүккөн өлкөлөрдө өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге бере турчу жардамды 2 триллион долларга чейин жеткирүүгө жана бул каражаттарды алуу жолдорун жеңилдетүүгө чакырабыз. Кыргызстан климаттык жана туруктуу өнүгүү долбооруна тышкы карызды алмаштыруу механизмин демилгеледи, деди Жапаров. Ал карыздарды жашыл долбоорго которууну чечкен Түркия менен Германияга ыраазычылык билдирди. Кыргызстан парник газдарын 2030 жылга чейин 16%, ал эми эл аралык колдоо болсо 44%га кыскартууну пландап жатат. Биз энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү, газдаштыруу аркылуу көмүр керектөөсүн кыскартуу, электр энергиясын берүү жана бөлүштүрүүдөгү жоготууларды азайтуу, шаарларда жылуулук менен камсыздоо системаларын жакшыртуу, энергетикадагы көйгөйлөрдү азайтуу жана элдин маалымдуулугун жогорулатуу аркылуу көмүртек нейтралдуулугуна жетүүнү көздөп жатабыз, деди президент. Өлкө башчы соңку 70 жылда Кыргызстанда мөңгүлөрдүн аянты 16%га кыскарганын, ал эми айрым аймактарда дээрлик бардык мөңгүлөр жок болуп кеткенин белгиледи. Ал ошондой эле катышуучуларды 2027 жылы Кыргызстанда өтө турган Бишкек +25 экинчи глобалдык тоо саммитине чакырган. Президенттин колунан генерал-майор наамын алган мурдагы прокурор кармалды. Башкы прокурордун мурдагы орун басары Кубан Адыл уулу кармалды. Бул маалыматты Бишкектин 1-май райондук соту ырастады. Кубан Адыл уулун ИИМдин тергөө кызматы кармаган. Ага кылмыш жаза кодексинин 36-278 беренелери, массалык баш алмандыктарга даярдануу, 261 беренесинин 1 бөлүгү уюшкан топту түзүү же ага катышуу, 263 берененин 2 бөлүгү уюшкан топторду жана кылмыштуу коомдоштуктарды каржылоо, 36-326 беренелери бийликти күч менен басып алууга даярдануу боюнча айып тагылууда. Ал менен бирге бир нече адам кармалган. Алардын аттары азырынча белгисиз. 12 ноябрда сотто анын бөгөт чарасы каралып, келерки жылдын 10 январына чейин камакка алынган. Кубан Адыл уулунун кармалышы боюнча ИИМ үн ката элек. Белгилей кетсек, Кубан Адыл уулу 2021 жылы августта башкы прокурордун орун басары болуп дайындалып, быйыл апрелде кызматтан алынган. 2023 жылдын февралында ал президент Садыр Жапаровдун колунан ЮСИСанын генерал-майору наамын алган. Жергиликтүү кеңеш деп жербегиле Садыр Жапаровдун шайлоо алдында кайрылуусу. Садыр Жапаров жергиликтүү кеңештерге шайлоо алдында социалдык тармак аркылуу элге кайрылды. Эске салсак, 17 ноябрда 33 шаардык жана 231 айылдык болуп, жалпысы 264 жергиликтүү кеңешке шайлоо өтөт. Президенттин айткандарынын урунттуу жерлери: шайлоодо карусель дегенди колдонуп, бюллетендерди таңгактап, урнага таштаган учурлар болгон. Азыр анын бири жок, баардыгы автоматташтырылган. Бишкекте же облустардын борборунда туруп, ар кыл айылдардагы өздөрүнүн жергиликтүү кеңештерин депутаттарын шайлай алышат. БШК белгилеген тартипте аралыктан шайлайм деп 6 ноябрга чейин катталып койгондор үчүн.
Бардык шайлоо тилкелеринде видео байкоо салган камералар коюлган, алар БШКнын баш имаратынан түздөн түз көрүнүп турат. Кыскасы добуштар уурдалат, шайлоонун жыйынтыгы бурмаланат дегенде кыпындайда негиз жок. Жергиликтүү эле кеңештердики деп шайлоону жерибеңиздер. 17 ноябрда шайланып келген депутаттар биринчилерден болуп эле жерлерден элдик курултайдын делегаттарын шайлашат. Элдик курултайдын курамдык сапаты эл шайлай турган жергиликтүү кеңештердин депутаттарына жараша болот. Курултайда кайсыл гана маселе болбосун көтөрүп чыга алышат. Блогер журналисттер өзүңөрдүн аймактан, шаарлардан, айылдардан курултайга делегат болуп шайланып келиңиздер. Эл алдындагы аброюңарды көрсөтүп, бийликке карата каалаган суроолоруңарды бергиле. Силерден кача турган суроо жана маселе жок. Кыргызстанда сөз эркиндиги болуп келген жана боло берет. Каалаган сөзүңдү ачык айта бер, эч кимге тыюу жок. Болгону жалган айтпа, бирөөгө жалаа жаппа, жеке аброюна шек келтирбе. Элди козуткан жалган маалыматтарды таратпа деген президент Садыр Жапаров. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз. Азырда дам кысылып, тезирээк барып операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө $45,000 сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагыда бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да ушу угулбай калат. Бир ан жерде калып кетеби деп коркомун. Үнү да чыкпайт. Мектепке барса балдар камсытат, сен сакоосуң, жакшы сүйлөй албайсың деп. Ошо кызым элдин арасына кошулуп кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө суранам сиздерден. $45,000 керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбызга эч нерсебиз калбады. Сиздерден сураныш, жардам берип коюңуздар. М-банк Анархан деп чыгат, Сбербанк Гүнназик деп чыгат. М-банктагы номерге чалсаңыздар тактап мен өзүмдө болот. Сураныш, сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү күнү Кудайдан тилеймин. Битте кызым бар. Ошо кызым үчүн жардам берип коюңуздар. Ош-Бишкек унаа жолунда оор жүк ташуучу унааларга чектөө кирди. Ош-Бишкек унаа жолунда кайрадан оор жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо баш башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, азыркы учурда кар жаап, жолдорду тазалоо иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу Сосновка, Чычкан, Арал, Көзөмөл өткөрмө жайларынан оор жүк ташуучу унаалардын жүрүү кыймылына кайрадан чектөөлөр киргизилген. Урматтуу айдоочулар, жолго чыгаарда жайкы дөңгөлөктөрдү кышкы дөңгөлөктөргө алмаштырып, унаанын техникалык абалына көңүл буруп, каршы тилкеге чыкпастан алдыдагы унаа менен болгон аралыкта сактап, сөзсүз түрдө дөңгөлөккө ороочу чынжырчаларды же кошумча дөңгөлөктөрдү алып алууну эскертебиз деп айтылат маалыматта. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү канча? Бүгүн 13 ноябрга карата Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 13 миллиард 103 миллион куб метрди түздү. Бул тууралуу электр станциялары АКнын басма сөз кызматы билдирген. Маалыматка ылайык, суунун агып келиши секундасына 317 куб метрди түзсө, суунун керектөө секундасына 479 куб метрди түзүүдө. Кыргызстандык министр Россиянын достук ордени менен сыйланды. Кыргызстандын коргоо министри Бактыбек Бекболотов Россиянын ордени менен сыйланды. Бул жарлыкка Россиянын лидери Владимир Путин кол койгон. Орденди кесиптеши Россиянын коргоо министри Андрей Белоусов тапшырган. Сыйлоо 12 ноябрда Москвадагы КМШ өлкөлөрүнүн коргоо министрлеринин кеңешинде болду. Жарнамалоого тыюу салынган оккульттук мистикалык кызматтардын тизмеси бекитилди. Министрлер кабинети жарнамалоого жол берилбеген оккульттук мистикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмесин бекитти. Ага төмөнкүлөр кирген: адамдын ишенимин кыянаттык менен пайдаланууга багытталган, ар кандай ыкмаларды колдонуу аркылуу сыйкырдуу таасир этүү жолу менен көрсөтүлүүчү кызматтар. Оккульттук методикаларды, амулеттерди, тумарларды, ырым-жырымдарды, дуалоону, экстрасенсориканы колдонуу менен акылга сыйбаган же сыйкырдуу деп эсептелген методдордун жардамы менен төлгө ачуу, көз ачыктык, келечекти болжолдоо же мүнөздүү аныктоо кызмат көрсөтүүлөрү, көз байкоочулук, баш айландыруу, каргыш, дуалоо, көз тийүү, окутуу, ийгиликке, финансыга жол ачуу, көз карандылыктан арылтуу жана башка кызмат көрсөтүүлөрү.
адам менен башка дүйнөнүн ортосундагы ортомчулук кызмат көрсөтүүлөрү, спиритизм жана шаманизм. Саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү ыйгар муктуу мамлекеттик орган тарабынан аккредитацияланбаган альтернативдүү методдор менен айыктыруу, бакшылык, дарылоо кызмат көрсөтүүлөрү. Белгилей кетсек, жарнама жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга президент Садыр Жапаров июлда кол койгон. Максаты тиги же бул милдеттерди чечүүнү сунуш кылган кандайдыр бир магиялык же башка ишенимсиз ыкмалар боюнча кызмат көрсөтүп, элдин башын айландырууну жокко чыгаруу экени айтылган болчу. Ысык көлдөгү электр техникалык заводдун имараты мамлекетке өттү. Каракол шаарындагы мурдагы электр техникалык заводдун имараты мамлекеттин менчигине кайтарылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК тарабынан мамлекеттик органдардагы коррупцияга каршы күрөшүүнүн экинчи этабынын ишке ашуунун алкагында Каракол шаарында жайгашкан жалпы пайдалуу аянты 4640 чарчы метр, ал эми жанаша жайгашкан 9970 чарчы метр жер тилкеси менен наркы 252 миллион 407 миң сом болгон мурдагы электр техникалык заводдун имараты мамлекеттин менчигине кайтарылган. Чүйдө акчасын кайтарбоо үчүн кошунасын өлтүрүүгө шектелген киши кармалды. Чүйдүн Аламүдүн районунда 73 жаштагы кишини өлтүрүүгө шектелип кошунасы кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришкен. Маалыматка караганда 24 октябрда баштан аяк электр зымы менен таңылган АД аттуу кишинин сөөгү Бер булак айылындагы үйдөн табылган. Факт каттоого алынып кылмыш иши козголгон. Ыкчам издөө иштеринин натыйжасында маркумдун 28 жаштагы ША аттуу кошунасы кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. АД октябрь айынын башында үйүн 60 миң долларга сатып, акчасын 28 жаштагы ША аттуу ишенген кошунасына сактап тур деп берген. Бирок коңшусу каражаттын баарын коротуп салгандыктан аны өлтүрүүнү чечкен деп айтылат маалыматта. Шектүү адам өлтүрүү беренеси боюнча айыпталып, номер 1 тергөө абагына киргизилди. Сокулуктагы окуучунун өлүмү 16 жаштагы айыпкер 8 жылга кесилди. Сокулук районундагы 9-класстын окуучусунун өлүмүнө айыпталган өспүрүм 8 жылга эркинен ажыратылды. Өкүм тууралуу Чүй облустук соту билдирген. Эскерте кетсек, окуя ушул жылдын сентябрь айында болгон. Анда Комсомол айылында 9-класстын окуучуларынын 16 жаштагы бала чогултуп, А аттуу баланы ичке чапкан. Окуучунун абалы начарлап көз жумган. Алгач бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси бей баштык боюнча кылмыш иши козголуп, кийин тергөөдө кылмыш 130-беренеге ден соолукка оор залал келтирүүгө өзгөртүлгөн. Кант кызылчасы быйыл акыркы 10 жылда болбогон түшүм алынат. Айыл чарба министрлиги быйыл Кыргызстанда кант кызылчасынан акыркы 10 жылда болбогон көп түшүм алынат деп болжолдоодо. Министрликтин билдиргени боюнча, бул жылы өлкөдө кант кызылчасынын түшүмү 900 миң тоннага жетип, андан 120 миң тонна кумшекер алынат деп күтүлүүдө. Учурда Кыргызстанда кант кызылчасын иштетип, кумшекер чыгарган 2 ишкана бар. Кайыңды кант жана Кошой. Бул ишканалар кант кызылчасынан да, кант камышынан да кумшекер чыгара алат. Жанар Акаев мугалимди ыйлаткан ажаан аялга болгону 1000 сом айып пул салыныптыр. Буга чейин Бишкектеги мектептердин биринде окуучусунун энеси класска кирип барып, мугалимди окуучулардын көзүнчө кемсинткен чыр-чатак социалдык тармактарга тарап кеткен. Бул окуяны Билим берүү министри Догдургүл Кендирбаева жеке көзөмөлгө алган. Окуучулардын көзүнчө басмырлаган шаардагы номер 7 мектепте иштеген мугалим ишинен бошоп кеткени белгилүү болгон. Ал эми мугалимдин кадыр баркына доо кетирген аялга карата милиция протокол түзгөнү белгилүү болгон. 13 ноябрда Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев жалпы жыйында бул окуя тууралуу сөз кылып, ал аялга 1000 сом айып пул салынганын сынгалган. Депутаттын айтымында мугалимди урушкан аялдын жүзүн ачыктап, жалпы коомчулуктун алдында кечирим суратуу керек болчу. Бишкекте айрым автобустардын кыймылы өзгөрдү. Бишкек мэриясынын маалыматы боюнча 13 ноябрдан тарта номер 8 троллейбустун ордуна ушул эле номердеги автобус жүрө баштайт. Ошондой эле айрым автобус каттамдарынын кыймылы чиймеси өзгөртүлдү. Номер 146, номер 104 автобус каттамдарынын акыркы аялдамасы Алмата көчөсү 1 дарегиндеги Бишкек автобекети муниципалдык ишканасынын жаңы автобекетине чейин узартылды. Ал эми номер 40 автобус каттамы Чүй проспектиси менен Абдрахманов көчөсүнө чейин келип, Жибек жолуна түшүп, андан ары буга чейинки кыймыл чиймеси менен каттайт.